Эгер эки жүрөктү эки үч бурчтукка окшогон жүрөктү мындайдан койсо, ошондо жүрөк пайда болот. Бирок жүрөк ордунан чыгып кетпейт. Сүйүү бул жүрөктөн келип чыкпайт өзү. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Жүрөк эмоджидо тартылгандай эмес. Негизинен жүрөк эгер көкүрөктүн формасын ала турган болсок, мындайынан бир аз үч бурчтукка окшогон түрдө жайгашат. Жүрөктө 4 камера болот. Ал эмоджиде биз күлүп коебуз, эгер эки жүрөктү эки үч бурчтукка окшогон жүрөктү мындайдан койсо, ошондо жүрөк пайда болот. Жүрөк негизинен сүйүү белгисин болгондугунан балким ошондон келип чыккандыр деп. Негизи инфаркт эки жакка тең колдонула турган термин. Инфаркт дегенде тамырдын тыгылып, ошол тамыр менен снабжаться эткен органдын кан ала албай калганын айтабыз. Бирок инфаркт общий терминде жүрөктүн кан тамырынын тыгылганы деп түшүнүк пайда болуп калгандыгынан, инфаркт дегенде жүрөктүн кан тамыры тыгылгандыгын, мээнин кан тамырынын тыгылганын инсульт деп айтып коебуз. Болбосо инфаркт, мээнин инфаркты десе дагы туура эле нерсе болот. Инсульт мээге тийиштүү. Жүрөк негизи күчтүү бир булчуң болгондугунан, ал аябай катуу соккон учурда адамга сезиле баштайт. Ал көкүрөккө кээде мындай кадимкидей эле сезилет. Кээ бир арыгыраак адамдар болсо, көкүрөккө тийип сырт жактан ал ар бир жүрөктүн сокконун сезсе болот. Бирок жүрөк ордунан чыгып кетпейт. Жүрөктү эгер жүрөккө напряжение келсе, мисалы давлениясы адамдын жогору болсо, же өпкөнүн давлениясы жогору болсо, жүрөктүн булчуңдары ошол давленияга каршы канды организмге түртүп жеткизүү үчүн калыңдаша баштайт. Бирок калыңдашкан булчуңу болгон жүрөк биз каалаган нерсе эмес. Эмне дегенде жүрөктүн кан тамырлары өзгөрбөйт дагы, жүрөктүн булчуңу чоңойгон сайын анын канга болгон талабы, витаминдерге, кислородко болгон талабы көбөйөт. Алып келген тамырдын саны өзгөрбөгөндүгү үчүн талап көп болуп, снабжение аз болуп, ошол жерде дисбаланс болот дагы, жүрөк ооруй баштайт. Негизи жүрөк организмге канды түртүп берген орган, эң негизги биздин моторубуз деп эсептелет. Сүйүү бул жүрөктөн келип чыкпайт өзү. Сүйүү адамдын аң сезиминен, көбүнчө ошо өзүнүн болгон көз карашынан, анан өзүнө жактырган мындай кишидеги сапаттардан келип чыгат. Ал негизинен мээге байланыштуу нерсе. Жүрөктүн негизги кызматы организмге канды жеткирип берүү. Адам чуркаган учурда булчуңдарга көбүрөөк кан талап кылынат. Эмне дегенде канчалык көп энергия талап кылынган сайын ошончолук кан көп келиш керек. Эгер биз булчуңдар талап кылган, бардык органдар талап кылган кислородду, канды, витаминди, глюкозаны кан аркылуу эгер жеткизип бере албаса, ал организм белгилүү бир даражадан кийин чарчай баштайт. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнө жараша, жашына жараша, анан физикалык состояниясына жараша максималдуу түрдө кыла турган көнүгүүлөрү болот. Жүрөктө организм үчүн жеткизип берүү үчүн максималдуу согуунун белгилүү бир өлчөмү болот. Ал жашка байланыштуу ар бир жашта өзгөрөт. Максималдуу 220дан жашын кемите турган болсок, биз жүрөктүн максималдуу согушун санап чыгабыз. Мисалы 20 жаштагы бир бала 220дан 20-ны кемитсек, 200ге чейин жүрөк согушуна чейин ал көнүгүүлөрдү кыла алат. 70 жаштагы бирөө 220дан 150, 150 анын үчүн максималдуу уже кан жүрөктүн согушу болуп эсептелет. Андан үстүнө эгер жүрөктү иштете турган болсо, максимум 1 же 2 минутада ал уже адам чарчап, уже көнүгүүнү уланта албай калат. Эч качан алмаштыра албайт. Алла тааланын берген жүрөгү
сапаты жагынан, көлөмү жагынан, иштеш түрү жагынан, механизми жагынан эч качан биз адамдар ойлоп тапкан жасалма жүрөктөн кем болбойт. Жасалма жүрөктө бир гана адамдын жүрөгү инфарктка байланыштуу же белгилүү бир башка бир ооруларга байланыштуу, клапандар иштебей калганга байланыштуу же булчуңдарынын инфекционный миокардит же болбосо спирт ичимдиктерине байланыштуу аябай мындай жараксыз түргө келип калган учурда гана жасалма жүрөк адамга тагылыш керек болот. Албетте акылды уккан жакшы. Жүрөк акылдын туура тапкан, туура багыттаган нерсесин, керектүү энергиясын камсыз кылып берет. Бирок акылсыз бир аракет кылына турган болсо, анын кесепетин жүрөк кийин зыян көрүшү мүмкүн. Негизи адамдар өзү жаш куракта эгер туубаса оорулары жок болсо, же болбосо гриппке байланыштуу инфекционный миокардит деген оорулар жок болсо, же перикардит болбосо, белгилүү жашка чейин жүрөк оорубайт. Бул 40 жашка чейин негизинен көп эле адамда жөндөн-жөн туруп эле жүрөк ооруп кала бербейт. Эгер адамда туруп эле жүрөк бат согуп кетип атса, ал бат соккону учурда аба жетпей калып атса, деми кысылып, көзү караңгылашып, же болбосо эс учун жоготуп кое турган симптомдор болсо, албетте барыш керек. Көкүрөктө эгер физический нагрузка кылып, басып, же бир нерсени, оор нерсени мурда көтөрүп жүргөн нерсесин көтөрө албай кала турган болуп, көкүрөктүн ушул сол жагында көбүнчө алакандай территорияда катуу кысып же басып, бирөө кысып аткандай болуп, же сол колго берип, жакка чейин берген оорулар бар болсо, бул өтө кооптуу абал. Мындай симптомдордо албетте кардиологко барып көрүнүш керек. Башка бир симптомдордон дагы эгер жөндөн-жөн туруп эле адам эстен таңып калып атса, бул же жүрөк, же мээ боло турган вероятность өтө чоң. Ошондуктан же кардиологко, же неврологко обязательно барып көрүнүш керек. Негизи бардык нерсе тажрыйбага байланыштуу нерсе. Кардиолог канча табат деген суроо бул аябай кеңинен суроо. Эмне дегенде кардиологдор бар, бир гана электрокардиограмма окуп иш кылгандар, кардиологдор бар, эхокардиограммасын гана кылгандар. Кээ бир кардиологдор бар, булардын бардыгын кошо кылып, жүрөктүн тамырларын текшерип, коронарографияга стенд кылып, аритмия жагында карап, кардиостимуляторлорду тагып, анан сырткары нарушение ритма болгондо аларга электрофизиологический исследование, ЭФИ, бардыгын кошо кылгандар бар. Биздин өлкөдө мамлекеттик клиникаларда мен так билбейм канча аларын, бирок орточо эсеп менен 8.000–10.000 сом тегерегинде эле алышса керек. Бирок бир кардиологдун ушунча өмүрүн 6 жылын мединститутта, андан кийин 3–5 жылын кардиология илимине ординатурага берип, 10 жылдан кийинки тажрыйба менен 8.000–10.000 сом алуу бул туура эмес деп ойлойм. Чет өлкөдө мен айткан жана айтып өткөн ыкмалардын баардыгын кыла алган кардиологдор, өтө сапаттуу даражада кылган кардиологдор, алар $10.000–20.000 да тапкан кардиологдор бар.